Bir toğandar, en birinci amanatыбыз namazdan keyinki amanat bizden üylöbüz bir toğandar. Baldarыбызды tarbiyalay albatабызбы, balabыз Құдай деп атабы. Alımдар ушундай дейт эле, Құдайым менен урук тукумумду кыяматка чейин үзгүлтүккө учуратпа. Бирок урук тукумуман бир да мунафык, бир да кафир, бир да бети жок, бир да жүзү жок чыгарба деп дуа кылат эле. Бир туугандар, жүзү жоктор ошон үчүн ушу коомдон чыгып атпайбы? Динсиз болгондор, бардыгыбыз бул нерсени жакшылап ойлонолу. Ушундай бир кыздарды чыгаралы. Сахабалардын аялдары ушундай дейт эле. Эртең менен кожоюну үйдөн чыгып баратканда, о кожоюн, сен бизге халал тамак таап келгениң, жаңылып, жазылып, үйдө балдарым ачка деп харам аралаштырып келбегин. Биз ачкачылыкка чыдайбыз, бирок тозоктун отуна чыдабайбыз деп илгерки сахабалардын аялдары сахабаларды ушинтип узатат эле. Азыр ушинтип узаткан аял барбы бир тууган? Бир эсептеп көрүп көрөрчү. Ар бириңер аялы барлар аялдарын көз алдына алып көрсүнчү. Азыр ушундай болуп калды. Эркектин анын турушу деле кереги жок болуп калды. Эптеп сенин акчаңды алып алат, сен эч ким эмессиң болуп калды. Жашоолорду көрүп атпайбызбы? Жашоодо болгон практиканы айтып атам. Калп болсо айткыла, урматтуу бир тууган. Аял, эже сиңдилерибиз, эже карындаштарыбыз таарынбасын. Араларында ушундай дин туткандар да бар, бирок көпчүлүгү оорулар ушундай болду. Адамдын материалдык күчүнө гана карап туруп, жашоо бул жамандык алып барат бир туугандар. Сен байлыгына карап мамиле кылсаң, адамдарды тандап мамиле кылсаң, бир күнү Алладан жаза көрөсүң бир тууган. Адамды балакады каррамна бани адам. Биз адамзатты, адам баласын кереметтүү кылып жаратканбыз дейт. Адамды Алла Таала адам кылып жараттыбы? Адамдык касиет үчүн мамиле кылганды үйрөнөлү.